Милициянын аброюна шек келтирген деген жүйө менен мекен тасмасын кинотеатрларда коюуга уруксаат берилген эмес. Алар Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен оң жооп ала албай, аргасыздан тасманын бет ачары YouTube'да болду. Бул тууралуу кинонун продюсери Бектемир Мамаюсупов билдирди. 31-июль күнү жарыкка чыгып, Solo Media порталында 2 күндө 1,5 миллиондон ашык адам көрдү. Анын 48 миңден ашыгы жакты белгисин койгон, 726 көрүүчү дизлайк баскан. Кино жарыкка чыккандан кийин көрүүчүлөр арасында кызуу талкуу жүрүүдө. Айрымдар кинодо эч кандай милицияга шек келтирүү эмес, коррупцияга баткан бийлик сындалган дешүүдө. Айрым көрүүчүлөр Садыр Жапаровдун тагдыры көркөмдөлүп чагылдырылыптыр деп баалашты. Мекен тасмасы тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Кошоматчылар жөн эле коюшса болмок. Кино Кыргызстандын бүгүнкү абалын чагылдырган. Бул кинодон кийин замандаштар эки жаат болуп бөлүнүп калды окшойт. Бийликке чаң жугузбагандар жана бийликтин чабалдыгын билип сын айткандар. Чын эле зордук, зомбулук өтө көп. Бул жаныбарлардын өлүмү, кара кийинген аялдын каргышы, мүрзө, кан, мушташ. Провокацияга алдыруучу чакырыктар бар, өтө көп. Кыргыз элин ушунчалык маңыроо, акылсыз, чечкинсиз жана келечеги жок кылып көрсөткөн. Эң башкысы менин кызыма таасир берип, кайра «Мама, давай никуда не пойдем» дегени бул кызга карата, апасына карата зордук, зомбулук чоочун эркек тарабынан. Анан кара кийинген аялдын өкүрүп болуптур. Бир акыйкат 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан Кумтөр маселеси жана Атамбаевдин учурунда козукарындай көбөйгөн Кытайдын жеке кен казуучу ишканалары. Мен кызымды түшүнөйүн деп көрүүгө мажбур болдум. Анткени зордук, зомбулуктан башка эч нерсе жок. Фильмдин ичинде жашагым жок. Кинону тартууга 100 миллион доллар коротулган, кинотеатрларда коюлбагандыгы үчүн көрүүчүлөр өз эрки менен эл сомдон акча которсо болот. Ал жагы кинону жактыргандардын абийиринде калды. Ал эми кинематография департаменти мекен тасмасы тууралуу түшүндүрмө берип, кинотеатрларда коюуга тыюу салынбагандыгын кошумчалады. Ошондой эле кинонун авторлору бир жактуу маалымат таратып, агрессивдүү жарнама өнөктүгүн жүргүзүп жатат деген көз карашын билдирди. Мекеме белгилегендей, прокат тууралуу эреже боюнча авторлор арыз менен кайрылууга тийиш. Ошондон кийин гана Кыргызфильмофонд ичканасы тасманы көрүп чыгып, мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүк берет. Бирок Мекен фильминин авторлору бүгүнкү күнгө чейин тасманы кинотеатрларда көрсөтүүгө прокат күбөлүгүн алууга арыз жазыша элек деп билдирди департамент. Деген менен тасманын режиссеру Медербек Жадилов Марал ФМ радиосуна комиссия тасмадагы пара берген жерлерин кесип салгыла деп талап коюп жатышкандыгын айткан. Тасмадан кыйкым изде пара берген жерлерди кесип салгыла деп жатышат. Биз айтып жатабыз, биринчиден бул көркөм тасма, экинчиден биз ал тасманы кыскартып же кесип башынан тарткыдай мамлекет бизге бир тыйын берген эмес. Өзүбүздүн демөөрчүлөрдөн карызга алган акчага тартканбыз, деди Жалилов. Кинону текшерген комиссиянын курамында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен, Ички иштер министрлигинен, президенттин аппаратынын дин иштери боюнча бөлүмүнөн, саламаттык сактоо министрлигинен, Маданият, маалымат министрлигинен өкүлдөрү кирген.